Бүгін атайын ушул Бишкектен жоонтоп депутаттар учуп келди. Негизи эле себептегенде ушундай комитеттин жыйыны болгондо көп учурда мынчалык депутаттар чогулбайт чынында. Менин оюмча Кыргызга чыныгы даңадагы чыккан депутаттардын келиши бул бир чети алай элин сыйлаганды, алай элинин баалагандыгы болуш керек. Анткени мына өзүңөрдүн кулунуңар жанар бүгүнкү күндө парламенттен биз силер гана сыймыктанган эмес, бүткүл Кыргызстан сыймыктанган. Атагы бир эле Кыргызстан эмес, коңшу өлкөлөр эмес, бүткүл кымшы өлкөлөрүнө таанылган чыган саясатчыга айланып бара жатат деген жаңылган. Парламентте 120 депутат болсо, ошонун 40-нын бири болгон, 10 депутат болсо, ошо 10-нын бири болгон депутаттар келип отурат бул жерге. Мен ойлойм, ошол силердин көйгөйүңөрдү биз алып чыгабыз, чечкенге аракет кылабыз. Мектеп боюнча, бала бакча боюнча көйгөйлөрдү көрүп келдик. Мына Курманжанда аткан музей боюнча дагы көйгөйлөрдү көрүп келдик. Ал жерде жаам жаап куюла баштаптыр. Бул менин оюмча жакында эле башталбаса керек, бир 4-5 жыл болуп калса керек тамчылап башталган деп ойлойм да. Ошо музейди карап олтуруп, көбүнчө биз бир жака барганда бизди депутаттар деп силер көйгөй айтасыңар, силер проблема айтасыңар. Бүгүн мен де бир аз көйгөй айтып коеюн деп атам сиздерге. Бул азыр кызык болот менин уступкенем. Көбүнчө элдер даттанат да депутатка, бүгүн депутат элге даттанган болот да, ошондочу. Садык Шернияз алай элине даттанган болот. Менин жанымда дагы коллегалар бар, биздин коллегалар дагы абдан катуу сүйлөгөн. Бир коллегам жанымда отуруп, бу Садык сен Курманжадагы тарттыгың сенин сүрөтүңдө илинбей калыптыр го деп турады музейде. Чын эле. Карасам килемден токулган сүрөттөр бар экен. Баасы мүмкүн 100 000 сомдук. Жаңгактан жасалган сүрөттөр бар экен. Баасы мүмкүн 200 000 сомдук. Бирок 70 миллионго жасалган эмгекке ошол жерге бурч табылбай калыптыр. Курманжанда аткан музей. Мен жана айтып атпаймынбы, жаан тамчылап 5 жыл болуп калды деп атпайбы. Кудай деле көрүп турса керек да, ошо 5 жылдан бери анткени Курманжанда тартылганда 5 жыл болуп калды да, ошодон баштап тамчылай баштаган. Кудайдын көзү да түз негизичи. Сигнал берип атат, ай бул кишилер эмгек жасады. Жерге коюп кое турат. Рахмат. Бар болуңар. Эми кыйганчылык эскере айткан сөз, алай аймагы эл жүрөктүүлүк боюнча, намыстуулук боюнча дайыма авангард. Кыргыз эли алайга түздөмөк. Кыргыз эли алайды туутат. Кыргыз эли алай эли болот деп дайыма кыргызбыз. Дайыма ушундай эле бар болот. Садык Байкенин айтканында жөн бар, бирок мен Садык Байкенге жооп берип коюшум керек. Анын баарыбыз мурда эле ойлонуп карап келатабыз, эли менен 5 жылдан бери талкуулап келатабыз. Бирок музейдин ремонту бүтмөйүнчө биз Садык Байкенин сүрөтү киносу тууралуу ошол жерде илинип турган ыра көрбөйбүз да. Музейди бүтүргөндөн кийин анткени ушу тамчы өтүп аткан жерге биздин сыймыктуу уулубуз Садык Шернияздын сүрөтүн койгонго ыра көрөбүз. Ремонтту мына буюрса 2019 жылы чык этип ремонттоп туруп, быйыл мына алым берип аткан 220-жылдыгын өткөрөбүз. Садык Байкени ошол жерге алып келип, Садык Байкен тууралуу келген туристтер дагы билсин деп, англисче, кыргызча, керек болсо немисче, французча жаздырып, баягы сапаттуу ремонт бүткөндөн кийин ошону коюш керек. Ата тамчы өтүп аткан жерге Садык Байкендин сүрөтүн кайтып коебуз, туурабы? Biz soğudalaşma başladık. Yanar.
Men al muzeyge eşteke kılbay koysam delе elim meni kolda bolat mı alayım? Bargan yerge bir kolunçalık alım var çıkar, kadırım var çıkar. Ve alım kul barpuğa salam berip olganda barp aytkan eken. Hey, barpı degen men elem, ballar men kimge tengelem, kemden kemelem. Tündük menen tüstüktün tüzüktörüne tegelem. Kalıgının sen aytçı men kayzakından kemelem. Geçe perizatlardın toğuna barıp turgan çağımda, belegime betarçı alıp turgan çağımda, köylü köpür öçürüp köp turgan çağımda, körüngöndün kızlarını öp turgan çağımda. Jolum bulgan alım kul degi, jomogum sence jok bada degendey. Al, biz kılganmız anı. Kançalık bolsa da. Ola da. Sizdin oylarınızda toluğu menen bölüşöbüz. Buyursa keyinki de göz sarmerinde görüşөбүз. Osman Kul'dan aytıp bereyinçi. İsmail Osman Kul'a karap bir de geride olsa Osman Kul aytad eken, ulu eken da. Karap bir aytad deydi. O aynan ayın küçügüm. Osman Kul'a kol salgan karşı bunu jürögünün bütünün deydi. Daha kullandayım mı? Türkçe böyle. Sadık şeriattan keyin akınlar ötüp aytkan. Жақшыларға жолушу bulmayram. Жаман işke korbol bolsun kayranjam. Жақшы tilek